Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепкана Каракол шаарындагы жалпы билим берүү мектептер жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин этникалык аралык башкармалыгы менен биргеликте шаардык мэриянын каржылоосунун астында өтүп жаткан кароо сынак 16 февралга чейин уланат. Каракол шаарындагы этникалык топтордун эне тилин өркүндөтүү боюнча өтүп жаткан кароо сынакта ар бир улут өкүлдөрү өздөрүнүн тилин жана улуу акын жазуучуларынын өмүр жолуна токтолушмакчы. Жобосун чогулап иштеп чыгып, мэриянын колдоосунун каржылоосу менен өтүп атат. Биринчи туру ошол ар бир улут өзүнүн баягы бир жазуучусунун өмүр баянын жана чыгармаларын көрсөтүп, ошонун негизинде анан баа коюлат. Кийин кишилери болсо ошол 21-нде финал болот. Финалда ар бир мектеп өзүнүн багы программа боюнча чыгармачылыгын көрсөтүп, андан ары иш чылат. Анан жеңүүчүлөргө жакшы сыйлыктар бар. Мэриянын колдоосу менен бир жакшы бир деңгээлде өтөт деген үмүтүбүз бар. Уйгур өзбек этникалык топ кароо сынактын жүрүшүндө уйгур жазуучусу Лутфила Муталиптин өмүрүн чыгармачылыгын айтып беришти. Жазуучунун чыгармалары менен кошо өткөн 2022-жылы 100 жылдыгы белгиленгендиги айтылды. Сыкөл областында 10 миңге жакын уйгур өкүл бар. Булар өзбек эли менен аябай тыгыз аралашып кеткен. Бир тилде сүйлөйт десек болот. Анан чынын айтканда уйгур тилинин жаштар арасында проблемалар бар. Анткени булар көбүнчө орус тилинде сүйлөшөт, уйгур тилин түшүнөт. Бирок сүйлөгөнгө, жазганга, окуганга келгенде орус тилинен пайдаланат да. Ошон үчүн бул көйгөй деп айтсак болот. Ана тил, дана тил. Улуу канынын жүрөк сөзүнү аңлыдып даслап ана тилимдин. Көрдүм аскирип хаят көзүнү мени чоң кылган дана тилимдин. Окудум мен муабедин башлап. Илим темини титип билимдин. Өмүр жүкүнү алдым хапашлап. Рахмат ана тил, рахмат дилимдин. Жыл сайын 21 февралда эл аралык эне тил күнү белгиленип келет. Ал эми бул иш-чара Кыргыз Республикасындагы кыргыз жараны концепциясынын алкагында ишке ашып жаткандыгын белгилешет. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы аталышындагы кароо сынакта атайын калыстар тобу түзүлүп, өз бааларын беришүүдө. Салтанат Керимкулу кызы, Нурдин Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысыкөл жаңылыктары.